Жергиликтүү кеңештерге квоталар барбы жана качан кайсы кеңештерге шайлоо өтөт? Эгерде квоталар жөнүндө сөз кылсак, бул жерде мындай айтып кетсек болот да. Мен айтып кеткендей, шаардык кеңештерге шайлоо деген бул пропорционалдык система негизинде болот. Пропорционалдык система негизинде болгондо саясий партиялар өзлөрүнүн талапкерлеринин тизмесин каттоодон өткөзгөнгө алып келгенде, ошол тизмеде бир жыныстын проценти 70-тен ашпаш керек. То есть алып келген талапкерлердин тизмесинде 70% же болбосо эркек, же болбосо аял болуш керек. Андан көп болгонго мыйзам чек коет да. Бул гендерный квота деп коет. Бул шаардык кеңеш жөнүндө сөз кылсак. Жогорку кеңеш менен салыштырмалуу гендерный квотадан башка квоталар жок. Мисалы, жогорку кеңешке жаштарга квота бар, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга квота бар. Андайлар жергиликтүү кеңештерге жок, только жалаң гана гендерный квота бар. Айылдык кеңештерге болсо карасак, аларга деген 2019-жылы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Ошол өзгөртүүлөр негизинде айылдык кеңештерге азыр деген гендерный квота 30% айылдарга коюлган. Бул квотанын киргизилгенин себеби бул деген айылдык кеңештерде аялдын астыгы болгону. Эмне себептен аялдар аз? Себеби жанагындай талабын коюп атканда, шайлоо болуп атканда, үгүт иштери болуп атканда, чын айтып келгенде эркектер менен анан аялдардын мүмкүнчүлүктөрү бирдей эмес. Особенно айыл жеркесинде. Ошол себептен аялдардын талапкерлигин колдош үчүн айылдык кеңештерге көбүрөөк аялдар келсин, социальный кандай бир маселелерди көтөрүп чечкен негизинде айылдык кеңештерге ошондо 30% квота аялдарга берилген. Буну кандай деп түшүндүрсөк болот? Мисалы, эгерде бир айылда мисалы 16 депутат, айылдык кеңеште 16 депутат киши болсо, ошол 16 мандаттын 5-ü автоматически аялдарга резерв катары коюлат. То есть эгерде талапкер катары мисалы 30 эркек катышып, анан 5 аял катышса, ошол 5 аял канча добуш албаса дагы ошол квотаны автоматически алып депутат катары катталат. Мен айтып кеткендей эле, бул аялдардын талапкерлигин колдоп, көтөрмөлөп, жардам бериш үчүн мамлекет ушундай мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, буларды деген убактылуу атайын мералар деп айтылып коет, юридикалык термин менен айтсак. Бул айылдык кеңештерге аялдар көбүрөөк келип, айылдын шайлоочулары пока көнүп, ушул чын эле аялдар деген кеңешке кирип, көп пайда болот экен, көп маселелерди көтөрүлөт экен, чечет экен, аялдар кандидат катары добуш бериш керек экен деп биздин шайлоочулар ошого көнүп, өнүккөндөн кийин, андан кийин уже бул норма алынат. Качан жана кайсы кеңештерге шайлоо өтөт? 11-апрелде бул өзүңөр билгендей эле бүт республика боюнча өтөт. Бул 420 айылдык кеңешинде жана 28 шаардык кеңештерге өтөт. Бул биринчи жолу ушул болот. 2019-жылы дагы эле бир өзгөрүүлөр кирген мыйзамга. Ошол өзгөрүү негизинде бирдиктүү шайлоо күндөр киргизилген мыйзамга. Бул деген күзүндө, анан жазында, апрелде, анан октябрда, бир жылда 2 жолу эле өтөт. Ошондо көбүнчө айылдык жана шаардык кеңештерде апрелде өтөт, анан анча-мынча бирткеле да калган кеңештер алар уже получается күзүндө өтөт, октябрда. Анан кийинки уже получается шайлоолор эми 4 жылдан кийин буюрса өтөт булардан